Улуу сөздө уят жок дейт. Бул суроону бербегенге айла калган жок. Көпчүлүк эле эркектерде же болбосо үй бүлөлөрдө ушул көйгөй болсо керек деп деген үмүттө ушул суроону жазган окшойт. Аялымды төшөккө чакырсам келбей атат. Не кылайын дейт. Бул чоң көйгөй. Коомубуздагы эң олуттуу, эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Биз сабагыбыздын башында айткандай, үйдөгү сүйүү, махабат майда бурат нерседен курулат дегендик. Ошол майда бурат нерселердин эң негизгилердин үй бүлөнү сактап калуунун, үй бүлөнү ортодогу сүйүү махабатты күчөтө турган нерселердин бири ошол аял менен эркектин ортосундагы ысык мамиле. Өкүнүчтүүсү, көп эркектер ушул суроону берет. Мен чакырам, ал келбейт дейт. Өкүнүчтүүсү, көп аялдар ушинтип арызданат. Мен чакырам, ал келбейт деп. Мен ойлойм, бул жерде бир чоң түйшүк бар. Чоң проблема бар. Биздин жаштар ошол үй бүлө саясатын билбей туруп, кантип турмуш куруш керек экенин билбей туруп, турмушка чыгат, жигиттерибиз үйлөнөт, ошондон улам ушул проблемалар келип чыгат деп ойлойм. Биринчиден, эки жаштын колунда чоң нерсе турат. Бири болбосо экинчиси. Эркектин колунда өзгөчө чоң нерсе турат. Негизи мен ойлойм, эркек киши кандайдыр бир деңгээлде ушул суроону бериш уяттуураак суроо. Анткени эркек болуп туруп кантип бир адамды өзүңдү сүйдүрө албайсың, кантип ошол нерсеге канааттандыра албайсың. Көп нерсе бар. Болбогон майда бурат нерселер бар. Кээде кичинекей бир сөз адамды кадимкидей жибитет, кадимкидей ойлонтот, бир сөз. Мен ойлойм, бул суроону берген адамдардын көпчүлүгү аялына жакшы сөз тартуулай албайт. Жакшы белек ары турсун, жакшы сөз тартуулай албайт. Аял киши ушундай сезимтал адам келет, татынакай бир эки сөз сүйлөсөң кадимкидей алданат. Алтыным, күнүм, чырагым, жылдызым деп койсоң, аял киши акылын жоготот. Ушундай мээримдүү, ушундай сезимтал, ушундай аял зат ушундай зат да. Лампочкам деп койсоң. Лампочкам десең, ал жанын берет. Аял заты ушунчалык баягы сүйүүгө бир берилсе, ал сен үчүн өзүнүн жанын курбан кылганга даяр болот. Эркектерден кадам керек. Таттуу сөз керек. Сөз деген бул керемет да. Сөз деген бул сыйкыр. Кадимкидей адамды сыйкырлайт. Кадимкидей адамды ойготот, кадимкидей сезимин ойготот, кадимкидей сүйүүсүн ойготот. Сөз да бул сөз. Кичинекей бир жаш баланы алып келип тур, бүгүн 1 жаш, 2 жаш баламды алып келип, бир стаканга соолуп келсе, ананып кетейин балам, алтыным, чырагым, бул балам мени багат деп койсом, сөздү али сөзгө түшүнө элек бала томпоңдогон бойну күкүнөгө кетет. Кичинекей бала сөздүн таасири да. Аялыңа татынакай бир сөз сүйлөп койсоң, мактап кылган жакшы нерселерди мактап койсоң, баарын, өзүнүн баарын, жанын, канын бергенге даяр болот. Кээ бир адамдар аялы менен 10 жыл жашап, дагы деле бир гүл көтөрүп белек кыла элек адамдар бар. Кээ бир үй бүлөлөр ушул аялына бир гүл алып барып берип койсоң, үйдө чоң майрам. Кээ бир үй бүлөлөрдө кичинекей бир торт жасатып келип, үстүнө татынакай бир сөздү, алтыным, чырагым деп жаздырып койгон болсоң, ошол үйдө чоң майрам. Мен эркектерге таң калам да. Сен багындыра турган сенсин. Анча-мынча фантастикаң болуш керек да, ар бир адамда мындай адамды ойлонто турган, бир кадам таштата турган, сенин айтканыңды кылдыра коюла турган бир фантастикаң болуш керек да, бир романтик болуш керек. Бир ушундай нерсени адам ойлош керек. Майда бурат нерседен жасалат, бирок ушул нерселер кадимкидей ойготот. Мен ушул суроону берген балага айтат элем. Биринчи таттуу сөз сүйлөп көр аялыңа. Таттуу SMS жазып көр. Жөн эле кээ бир адамдар аялына сени жакшы көрөм деген сөздү кээ бирөө айта албайт. 5 жыл 6 жашайт, алтыным сени жакшы көрөм деген сөздү айтыштан уялып жүргөн эркектер бар.
бүгүн жашнакай татынакай бир SMS жазып койсоң, сени келинчегиң кантип күтүп алат экен. Эшиктен киргенде. Bir роза гүлдү көтөрүп келсең, аялың сени кантип тосуп алат экен. Bir кичинекей bir шоколад көтөрүп келсең, аялың сени кантип тосуп алат экен. Мен ушундай кадамдарга мен ойлойм барыш керек деп ойлойм. Аял заты да ушундай. Кейбір аялдар дал ушунун тескерисин билет, эркек моунду келбейт. Bir чоң эле Кыргызстанга белгилүү эле bir журналист кыз bir күн келиптир, устаз, күйөөм ушинтип келбей атат, айтканымды кылбай атат, үйгө келбей кой деди. Кичик бейил болуп кечирим сура десем, ал дейт, бу дейт. Анан айттым, жаз, менин көзүмчө жазчы. Алтыным, сени сагындым деп эле SMS жазып койчу десем, анан менин көзүмчө жаз, алтыным, сиз сагындым. Кеш 12'de telefon çalıptır. Ustaz sizge rahmat geldi. Bir söz keremet de söz sıyqırı da buna. Bir söz uşuntu adamın kadimde sıyqırlar. Kede kemçiliğinde 2 yaş olturup alıp bir-birinin kemçiliğini ayta verir. Sen mondoysun, sen mondoysun kemçiliğini ayta verirse kayakta suyu küçüyt. Kayakta mahabat küçüyt. Birin maktap, tаңктап, жакшы жагын айтып, bir-birine белек берип, сүйүүсүн билдирип, жакшы көргөнүн билдирип турса, ошондо күчөйт. Мен ойлойм, ушул аялдар деле эгерде күйөөсү эркек болуп атса, аял ушул нерсеге барсын, ушундай кадамга барсын, жакшы сөз сүйлөсүн, жылуу сөз жылан дийинен чыгарат дейт. Жылуу сөз сүйлө, таттуу сөз сүйлө, анча-мынча белек алып кепер, анча-мынча ушундай бир кадамдарга бар, ал сен барган кадамды кыялданышы мүмкүн эмес кадамдарга бар да. Ошондо мен ойлойм, байкы сүйүү махабат ушундайлардан нерседен күчөйт. Мен ойлойм, мен айткан нерселердин эле кээ бирөөсүн кылса, мен ойлойм бул баягы өз ордуна келет. Өз ордуна келет. Бул биринчиден. Экинчиден дагы бир маселе бар. Кээ бир эркектер өз акысын бере албагандыктан ушул аялдар ушул кадамга барат. Өзүнүн мойнундагы милдетин так даана аткара албагандыктан. Уялчан, долурга барбайт, оорукчан, аялыны канааттандыра албайт. Анан кийин балким ушул кадамга барды. Ал баш тартат, анткени ал канааттанбайт. Ырахат албай эле кайла аза тартат. Ошондуктан эркек бир кадамдарга барыш керек. Эгер өзү кандай бир күчсүздүгүн, алсыздыгын сезсе, доктурга аны уялыштын кереги жок. Көрүнүш керек. Көрүнүш керек. Кече жакында бир аял келиптир. 17 жылдан бери жашайм. Бирде ырахат көрбөй келем мен. Күйөөм 2-3 минут гана өзүнүн ишин канааттандырат, өзүнүн ишин бүтүрөт да анан кетет. Анан ошондой окуялар болуп атса, анан бул кантип болсун, каяка барсын. Ошондуктан бул 2 жаштын ортосундагы бул мамиле өкөөнүн сүйүүсүн күчөтө турган, өкөөнүн тагдырынан балта чаба турган эң негизги маселелердин бири. Ошондуктан буга аябай зирек мамиле кылыш керек. Экинчиден дагы бир маселе бар. Аял затын дагы түшүнө билиш керек. Аял затында дагы ар кандай олуттуу учурлар болот. Кээде ошол мамиле кылганга тыюу салган учурлар болушу мүмкүн. Ал учурда мамиле кылуу шариятта тыюу салынган, арам деп эсептелинет. Кээ бирөөлөр ошол учурда деле ушул чакырсам келбеди деп арызданган эркектер бар. Мен ойлойм, шарият тыюу салган учурда аял заты баштатканга акылуу, ал эгерде макул болбосо ал күнөөкөр болушу мүмкүн. Ошондуктан бул нерседе эки тарапта бири-бирин түшүнүү, мунаса болуш керек. Демек, азыртадан 2 жаш бири-бирин түшүнбөсө, демек бул чоң бир көйгөй айланып кетиши. Албетте. Бул жашоодо эң олуттуу маселе ошо түшүнүктө, экөөнүн бири-бирин түшүнө билүүсү, бири-бирин эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт, эмне жагат, эмне жакпайт. Ушул нерселердин баардыгы алдын ала бири-бирин ушундай ачык айкын кеңеши болгон болсо, Кудай мен ойлойм ушу келечекте андай тоскоолдуктар болбойт деп ойлойм. Алла разы болсун. Бул суроонун жообун так жакшы алдыңыз деген үмүттөбүз.